Учук ири көрүнбөгөн жайлоолор менен курчалган Кочкор айылы. Болжол менен 60 000 киши жашаган райондун административдик борборунун тургундарынын көпчүлүгү мал чарбасы менен алектенет. Бүгүн дагы таң атаар менен мал базарга келген эл соода сатык үчүн гана эмес, президенттикке талапкер Абдил Сегизбаев менен жолугууга келген. Силер менен сүйлөшөлү деп келгенбиз. Силер менен баягы бөлүшөлү деп келгенбиз. Келгиле жатмыз. Акылдашайлы деп келгенбиз. Абдил Сегизбаев элдин колдоосуна ээ болсо, аймактын көйгөйлөрүн чечүү үчүн баардык күчүн жумшай тургандыгын айтты. Ошондой эле ал өзүнүн шайлоо платформасын кыскача сунуштап кетти. Бир суроо. Азыр парламент башкаруунун Сиздин жеке оюңуз президентский болуш керекпи же парламентский? Мындай болуп атат да, самое главное ханский болуш керек. Кандай? Ханский. Хандык болуш керек. Бул жерде мындай болуп атат да. Президентский деле кыргызчасы болот. Ортосу болуш керек. 3 дозуң мындай болот. Булар эки жактыгынан көрсөтөт да, полюстарды көрсөтөт. Ортосунда эң ыңгайлуусу бар. Президентский, парламентский деген. Ал жерде президент да күчтүү болот, парламент да күчтүү болот. Таза парламент болсочу күчтүү болот. Ошондо мындай болот да. Ошондо эгерде президент хан болуп баратса, тизгинин булар тартып турат да. Чогулган эл Абдил Сегизбаевдин программасын угуу үчүн гана эмес, аймактын көйгөйлөрү тууралуу ой бөлүшүү үчүн, талапкерге каалоо тилектерин айтуу үчүн дагы келген. Оюмдукту ардайм, жантан бери айтып атам, суроолор бердим. Өз суроолорума жооп алдым десем деле болот. Эми жакшы эле покач. Мен ишеничтүү эле, таза эле адам экен. Мен оюм, жеке оюм ушундай да. Болгон 2 жыл УКМКда иштептир. Мамлекеттик жумуштанчы. Калганын таза экен да. Кыргыз элинчи, орустар дагы, чет мамлекет дагы теңин албай калбадыбы? Билимсиздер депчи. Мен Абдил Сегизбаевди колдойм. Ал билимдүү бала. Абдил Сегизбаевдин тоолуу Нарын жергесине болгон сапары Жумгал районунда уланды. Чаек айылында райондук хакимияттын жанына чогулган эл Абдил Сегизбаевга каалоо тилегин айтып, жылуу тосуп алды. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Эгер корксоң баштаба, баштадыңбы коркма. Алдыңда, артыңда эл турат. Өз сөзүн чогулган элге ыраазычылык билдирүү менен баштаган Сегизбаев ата-бабалары дал ошол Нарын жергесинде Жумгал районунун Таштөбө айылында туулуп өскөнүн белгилеп кетти. Жумгал элине платформасын сунуштаган Абдил Сегизбаев акыркы мезгилде жетим тоонун айланасында болгон кептер тууралуу токтолуп кетти. Жетим тоону азыр ташыйбыз тияка. Эмнеге ташыйсыңар десем, карызыбыз бар, ошондон кутулабыз деп. Карызыбыз болгону 1 миллиард 700 миллион экен. А жетим тоонун баасы 200 миллиард доллар экен. Анан тиги карыздардын баарын карап чыктым. Көрсө бизден азыр карыз бергиле деп сурап атып коңшу өлкө. Алар айтыптыр, бул карызды 10 жыл акырын бөлүп график менен төлөйсүңөр деп. Эмне эле булар шашып атат десем, көрсө 2009 жылы Максим Бакиев күчтө болуп турганда жетим тоону Министерство природных ресурсов Арт Майнинг деген осого 200 миллиард доллар турган компанияны 300 сомго сатып. Бул компаниянын ээси Ульяна Пак жана Денис Гладышев деген экөө экен. Булар болсо Максим Бакиевдин секретаршасы менен помощник экен. Ульяна Пак болсо 2009 жылы шайлоодо Курманбек Бакиевдин эң жанакы доверенный лицо деп коет го, официальный регистрациясы. Ошондо доверенный лицо болуп иштеген экен. Анан мен өзүмдөн сурап калдым, азыр эмне үчүн ташыган жатышат? Эмнеге ташыган жатышат? Эмне үчүн азыр хоба менен ташып коюшаттан кутулабыз деп атат десем, көрсө 22 январь 13 жылы Максим Бакиев болсо ошол жанакы компаниясын жетим тоо менен кошо Mining Resource деген Кытай компаниясына сатып ийген экен. 20 миллион долларга. 20 миллион долларга жетим тоону баарын кошуп туруп тияка сатып ийген. Ал коңшу мамлекеттин бизнесмени ошону сатып алган миллионери. Фу Пент деген аты бар экен. Мына мен атайын ошол 2007 жылы Шыкмаматов азыр берде жүрбөйбү? Бирөөнүн камчысын чаап. Ошол Шыкмаматов айтып атат. Ошол Кытай компаниясы жетим тоону сатып алгандан Урумчиде килтейген жаңы металлургический завод 1 нече миллиард долларга салган экен. Ушу жетим тоонун иштетебиз. 10 жылдан бери ошол турат дейт азыр. Эми болсо менде суроо пайда болот. Кыргыз мамлекеттин карызын 1% болгон карызын 100% кылып өткөзүп берип атышабы, же болбосо Максим Бакиевдин карызын азыр тез арада кутулганга аракет кылып атышабы. 1 миллиард 700 миллион долларлык карыз үчүн 200 миллиард турган жетим тоону бербешибиз керек, урматтуу туугандар. Бербейли.
Андан көрө ошо ойдон турсун ушул жерде. Биздин балдарыбыз бизден тыңыраак чыгат. Акылдуураак чыгат. Мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болот. Ошолор иштетсин. Бир гана өтүнүч. Ушу шайлоодо болгон, башка жакта болгон нерседе келечекти ойлосуңар. Тоосун алдырып, элди жетим кылдырбайлы. Кумтордун тагдырын кайра кайталатпайлы. Бир гана өтүнүч. Өзүбүздүн байлыгы сактап калайлы. Абдил Сегизбаевдин Нарын жергесине болгон сапарынын алгачкы күнү ушундай аяктады. Сөзүн жыйынтыктап жатып, талапкер программасынын жөн гана кагаз эмес, конкреттүү кадамдар менен ишке ашууга даяр платформа экендигин белгиледи. Соода жакшы болот. Бүгүн башына келгенбиз жолугушууларгачы. Анан 1-2 суроону көтөрөбүз Кудай бурса, жана свет маселесин, канал маселесин. Президенттикке талапкер Абдил Сегизбаевдин Нарын жергесине болгон сапары Ат башы районунда уланды. Талапкер мал чарбасы менен алектенген элди аралап маектешти. Кичине көтөрүлдү, Кудай бурса. Мурун кача болот эле? Азыр могу жанакы эмени чегараны ачса андан да кымбаттайт болуш керек, чегараны жаап эметип атпайбы? Ошо чектөөнү коюп эле, чегараны ачып эле салыш керек го. Баа көтөрүлөт. Бизде эме да, спрос көп болгон сайын малдын саны көбөйөт да. Көбөйткөнгө деле мүмкүнчүлүк бар да. Абдил Сегизбаевдин Теңиртоо элине болгон сапары көптөгөн таланттардын мекени болгон Нарын шаарында уланды. Талапкер менен жолугушуу мына ошондой чыгаан таланттардын бири болгон Жумамүдүн Шералиев атындагы Балдар искусство мектебинде өттү. Өлкөбүздөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен жолугушууда бардык санитардык нормалар сакталды. Жолугушууда талапкер Нарын элине өз платформасын сунуштады. Урматтуу мен мекендештерим, ушул өзүмдүн программамды силерге тартуулап көрсөтүп койсом деп ойлогон бүгүн ошого кайрылсак. Бүгүнкү күндө азыр эң негизгиси Кыргызстанда биз туруктуулукту сакташыбыз керек. Эгерде туруктуулук болбойсо, мына райондордун бардыгын, Таласты дагы, Чүйдү дагы, Бишкекти дагы, башка региондорду кыдырып келдим. Эл кыйналып калды. Себеби туруктуулук болбосо жашоо шарты начарлайт экен. Ошол эле продуктыларга, тамак-ашка баалар көтөрүлүп атат. Ошол эле учурда сыртка товарларды чыгарганга мүмкүнчүлүк болбой атат. Ошол эле учурда көптөгөн ишканалар тилекке каршы жабылып, элдер айлыгынан ажырып атат. Эгерде биринчи кезекте биз туруктуулукту орнотпосок, эртеңки күнүбүз бүдөмүк болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан биринчи кезекте биз ушул туруктуулукту мамлекетте өткөрсөк. Абдил Сегизбаевдин Нарын жергесиндеги кийинки жолугушуусу Ак Тала районунун борбору болгон Баетов айылында уланды. Жергиликтүүлөрдүн айтымында айыл алыс болгондуктан Абдил Сегизбаев көп жылдан бери келген алгачкы талапкер. Жолугушуу борбордук маданият үйүндө өттү. Мен жанында бир да депутат жок. Мен жанында бир да министр жок. Мен жанында бир да калың чөнтөктүү адам жок. Мен жанында бир гана силер турасыңар. Анан жана жөнөкөй жаш балдар. Эң негизги максатыбыз бул силер менен жолугуп, силер менен сүйлөшүп, силер менен көрүшүп, болгон проблемаларды ачып, түшүнүп, анан өзүбүздүн чындыгыбызды айта турган мезгил келди. Мен өзүм добуш сурабайм. Добушту өзүңөр чечесиңер. Алла Таала буйруган нерсе болот. Алла Таала буйруган киши ажо болот, президент болот. Мен бир гана нерсе, өзүмдүн чындыгымды, анан кийин силердин көйгөйлөрүңөрдү билип алайын. Кийинки келечек Кыргызстанды курганга бул абдан мен үчүн маалым нерсе. Талапкердин Нарын областына болгон сапары мына ушул айылда жыйынтыкталды. Жолугууга келгендер Абдил Сегизбаев элдин ишеничин актаарына ишенерин билдирди. Айтымдарында ал мамлекеттик бийликтин бардык тепкичтерин басып өткөн. Андан тышкары мамлекеттик эмес уюмдарда дагы көп жыл эмгектенген. Андыктан тажрыйбасы менен бул кызматка бышып жетилген. Сегизбаев Абдил Кеңешевич менен болгон жолугушууга кош келиңиздер. Аймактарды кыдыруудан сырткары Абдил Сегизбаев борбор калаабызда дагы шаардыктар менен жолугууда. Талапкер Бишкектин кичи райондорун жана жаңы конуштарын кыдырып, аларга өз платформасын сунуштоодо. Ошол эле учурда президентке талапкер Абдил Сегизбаев эл аралык байкоочу уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүп, шайлоо өнөктүгү тууралуу пикирин билдирүүдө. Абдил Сегизбаев шайлоо бюллетенинде 7-номер.